Азыр жалпы онкологиялык оорулардын ичинен айрыкча ашказандын өпкөнүнүн рагы жана аялдардын көкүрөк шишигинин күчөшү көбөйдү. Аталган дартты так аныктаган бул заманбап медициналык жабдуу позитрондук эмиссиялык томография деп аталат. Аны менен адамдагы рак клеткаларын даана аныктоого болот. Адистердин айтымында онкологиялык ооруларды операцияга чейин химиялык терапия сыяктуу заманбап дарылоо жолу менен айыктырса болот. Операция бул илдет жеткен чегине кептелгенде жасалат. ПТКТ деген бул атайын дары куябыз денесине. Бул денесине куйгандан кийин бул дары эки бөлүктөн турат жана ал дары бул онкологиялык дарттарды бизге көрсөтүп берет. Бул жерде пациентибиз бизге кайрылган 8 айда 2022 жылы биз боорунан 3 жеринен онкологиялык дартты тапканбыз. 1, 2 жана бул жерде 3-чү онкологиялык дарт болгон. Бул пациентибиз 10 декабрга чейин химия терапиясын көргөн жана сиз көрүп тургандай эле бул жерде эң чоң тактардын бири, эң чоң онкологиялык дарттын бири бул жоголуп баратат. Экинчиси кичинекей гана калды жана үчүнчү тагыбыз жокко эсе чыкты. Онкологиялык оорулар дүйнө жүзү боюнча эң коркунучтуу дарт болуп эсептелет. Ошондуктан жарандар буга олуттуу мамиле жасашы абзел. Буга чейин илдетке чалдыккандар чет өлкөгө барышса, эми жарандар Бишкектен эле диагнозун биле алат. Vücuttaki kanserin primer gerçek yerini bulmaya. Компьютердик томография менен айкалышкан позитрондук эмиссиялык томография шишиктерди так аныктоо үчүн колдонулган диагностикалык жабдуу. Аппараттын өзү дүйнө жүзү боюнча 30 жылдан ашык колдонулуп келет. Биз былтыр инвестиция салып, жарандардын онкологиялык ооруларын аныктап, берүүнү жана калкка кызмат көрсөтүүнү чечтик. Диагностика жана ракты аныктоо борбору ачылгандан бери 350гө жакын бейтап кайрылган. Ушул клиниканын ачылганына мен аябай ыраазымын. Себеби дегенде мен өзүмдүн жеңем менен өкүл апамдын окуясы болду. Жеңемди онкология бар, жыныстык мүчөңүздө. Ошону аябай срочно операция кылыш керек. Эртең операция деген күнү кечинде мен жеңемди аябай сурандым да. Эртеси күнү операцияга эмес, ошо клиникага алып келдим. Ал рак оорусу жок болуп чыкты да. Статистикага таянсак, жыл сайын дүйнө жүзү боюнча болжол менен 10 миллионго жакын адам рак менен жабыркап, алардын 8 миллиону оорудан каза болот. Рак залалдуу жана залалсыз болуп экиге бөлүнөт. Залалдуу шишик бат өсөт жана дарылоо кыйынга турат. Ал эми залалсыз шишикке кабылгандардын 90% заманбап дарылоо ыкмалары менен айыгып кетүүгө толук мүмкүнчүлүгү бар. Айжамал Болот кызы, Алмаз Нурманбетов, Ала Тоо 24.